Бул Ош шаардык мэриясы өз алдынча шаар казынасынан каражат бөлүп куруп баштаган алгачкы бала бакчалардын бири болчу. Тилекке каршы курулуш иштери дээрлик 3 жылга чейин кечикти. Түрдүү шылтоолорду айткан курулуш компанияга акыркы ирет 1 апрелге чейин мөөнөт берилген. Башкача айтканда 2 күндөн кийин пайдаланууга берилиши керек. Бирок биз келген учурда дагы деле аткарылчу иштер абдан көп. Ошондой эле курулушу бүткөн тарапта дагы сапатсыз жаракалар, чөгүүлөр байкалып турат. Жаңы балабакчанын курулушу сапатсыз болуп калгандыгын Ош шаарынын курулуш тармагын тейлеген вице-мэри да көрүп келген. Тендерден уткан Көк Хилал компаниясы алгач пандемияны, андан соң курулуш материалдарынын кымбаттап кеткенин себеп кылып, кошумча каражаттарды бөлдүрүп алган. Ага карабастан курулушту кечиктиргендиги үчүн эми компанияны мындан кийинки тендерлерге катыша албай тургандай кылып, кара тизмеге киргизүүнү пландап жатат. Анан ким кайсы себеп менен чозулуп кеткен бардык шарттарын карап, анан биз ошого карап, эгерде подрядчикти винасы болуп, ошонун айыпы менен болсо, биз аларды, ошондой компанияларды максималдуу чорный спискага кошобуз. Тендерлерге катыштырбайбыз, биз мэриянын тендерлерге. Аталган бакчанын маселеси бүгүн Ош шаардык кеңешинин сессиясында экинчи ирет көтөрүлдү. Мында депутаттар бакчага бөлүнгөн 23 миллион сом сол чөнтөккө сомолуп кеткенби деген шек саноо менен каражат кайда сарпталды деген суроону кабыргасынан коюшту. Бул боюнча мэрия прокуратурага кайрылып, компаниянын үстүнөн текшерүү жүргүзүлгөнүн, жыйынтыгында эч кандай кылмыштын курамы жок болуп, иш кыскартылганы айтылды. Ошо бөлүнгөн акча биз үчүн иштетилгенби же өздөрү иштеп алганбы, өзүнүн кызыкчылыгына иштетип алганбы деп. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча бүт акча детсадка кеткен, бирок бүгүнкү күндө жанагындай материалдар, жана курулуш материалдары кымбаттап кеткендигине байланыштуу бүтүрө албай атат деген кортунду неме кылышкан. Сессияда бала бакча маселеси муну менен токтоп калган жок. Мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен бала бакчаларды кайра мамлекетке кайтаруу көйгөйү козголду. Шаар аймагында жалпы 44 бала бакчанын имараты союз тарагандан кийин менчикке берилип кеткен. Учурда айрымдары бизнес борборго, мейманканага айланган. Эми шаардык кеңеш доогер болуп сотко кайрылмай болууда. Антпесе буга чейинки соттошуулардын баарында жеке менчик ээлери утуп чыгышкан. Бирок ар кандай көз боюмчулуктун натыйжасында жасалма документтердин натыйжасында бул жогорудагы бүгүнкү 34 садик деп атат, ошолорду менчиктештирип алган. Мындай айтканда ал жерде кылмыштын курамы бар. Кылмыштуу жол менен өткөзүп алган атат. Биз ошол садиктерди бүгүнкү күндө кайтаруу боюнча шаардык кеңеш эми билип атат. Биздин да укугубуз бар шаардык кеңештин. Шаардык кеңеш жогорудагы садиктерди кайтарып алуу боюнча сотко дубарыз менен кайрылган. Себеби бүгүнкү күндө мамлекеттик саясат ошондой жүрүп атат. Бирок бүгүнкү күндө сотторго дагы эми биз дайыма деле айтып келебиз, соттор дагы ошо мамлекеттин саясатын колдоп, алар дагы бир жакшы оң жыйынтыкка чыгарыш керек да эле. Алар көбүнчө эле жеке жактардын немесин чечип коет. Бирок президенттин жарлыктары бар, 92-95-жылкы билим берүү мыйзамдары бар, социалдык объектилер жеке менчикке берилбесин, өзүнүн багытында иштесин деген мыйзамдары бар. Ош шаарында жалпы 75 бала бакча бар. Ал эми имарат жетишсиздигинен улам бакчага кезек күткөн балдардын саны 12 миңден ашат. Эгерде убагында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен бала бакчалар кайра муниципалдык баланска алына турган болсо, көйгөй толугу менен жоюлмак. Сотко кайрылып, сотко арыздоо менен кайрылып, ошолор менен соттошот экен. Соттошконго биздин толук укугубуз бар экен. Эми биз ошонун үстүнөн катуу иштейли деп атабыз. Эми 1-2 садик болсо дагы мамлекеттин эсебине кайтарып берсек, бул дагы канча бала үчүн жакшы иш болот эле да. Ош шаардык кеңешинин сессиясынын күн тартибинде жалпы 10 маселе каралды. Мында ипотекалык ишкананын ишмердүүлүгү жана арис долбоору менен аткарылып жаткан жумуштар боюнча отчет угулду. Андан сырткары социалдык көйгөйлөр, өткөн айда катары менен катталган өспүрүмдөр суициди, медициналык кызматтын жана шаардагы маршруттук каттамдардын тейлөө сапаты боюнча маселелер козголду. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.